Саламатсыңарбы, кымбаттуу окуучулар? Биз бүгүн силер менен 1 октябрь карылар күнүнө карата карылар көздүн кареги деген темада тарбиялык сабак өтөбүз. Сабактын максаты карылар күнүнүн келип чыгыш тарыхы менен таанышабыз. Карыларды сыйлоого, урматтоого тарбияланабыз. Келип чыгуу тарыхы. Алгач мындай майрамды белгилөө 1970 жылы жер калкынын картайуу маселесин изилдеген адистердин оюна келген. Бирок эл аралык статусту 1990 жылы алган. 1990 жылдын 14 декабрында Бириккен Улуттар Уюмунун Генералдык Ассамблеясы өзүнүн 45-106 резолюциясында 1 октябрь эл аралык карылар күнү деп токтом кабыл алган. Токтомдун максаты карылардын көйгөйлөрүнө коомчулуктун көңүлүн буруу болгон. Алгач бул датаны Европада, андан соң Америкада, ал эми 1990 жылдын аягында бүт дүйнө белгилей баштаган. 1 октябрь күнү көптөгөн өлкөлөрдө түрдүү фестивалдар, майрамдар, акциялар жүрөт. Мунун баары улгайган адамдардын укуктарын коргоо, аларга көмөк көрсөтүү үчүн жасалат. Өкмөттүк эмес уюмдар ар кандай кайрымдуулук иш-чараларын өткөрүп, радио жана телеберүүлөрдө карылардын көйгөйлөрүн чагылдырып келишет. Ата эне жана сый урмат. Ата жөлөп турган тирек. Эне акыл насаат булагы демекчи. Бизди бул дүйнөгө алып келген, тарбиясын берген ата-энелер. Ар бир адам улгаят. Ошондуктан карыларга сый урмат жасоо ар бир адамдын милдети болсо керек. Карылар көптү көргөн көсөм адамдар десек жаңылышпайбыз. Кыргызда сөз барго, ата-энеси бар адам эң бактылуу адам. Ата-энеңди көзү барда сыйлай бил дегендей. Ата-эне жаш болсо да баары бир улгаят. Ал гана эмес, биз дагы улгаябыз. Ошондуктан ата-энени сөз менен эмес, иш-аракет, ак эмгек, билим менен сыйлай билели. Карынын батасын алган адам эч качан кор болбойт эмеспи? Карынын батасын алып жүрөлү балдар. Кары адамдарга ким сый урмат көрсөтсө, ал сөзсүз кийин кайтат. Карыны сыйласаң абийир табасың деп бекеринен айтылбаса керек. Кыргызда ушул сыяктуу накыл сөздөр, макалдар абдан көп. Андемесе макалдар жөнүнө кезек берели. Адамдын өзү карыса да сөзү карыбайт. Карысы бардын ырысы бар. Мускалуу карыя болбой, ыймандуу жаш болбойт. Жаш келсе ишке, кары келсе ашка. Кары, карынын сөзү дары. Кары адам төрдүн көркү. Кары адам үйдүн куту. Карысы бар үйдүн карааны чоң. Салаалап тарап сакалды, карылар айтсын макалды. Карынын сөзүн капка сал. Бүгүнкү 1 октябрь эл аралык карылар күнү менен айылыбыздагы аталарды, апаларды куттуктайм. Карысы бардын ырысы бар дегендей, намыстуу, касиеттүү биздин айылдын кадырман карыялары, сиздер бар болуңуздар. Ар үйдө аксакалдуу кары болсо, балпайган байбичеси дагы болсо, баласы бар тап эмгегинен жанында жаркылдаган жары болсо, баласы бар тап эмгегинен
Çoğ ata bardığına kalыс bolson, çoğ ene suuk sözdün alыс bolson, gelini gerbezdenip boy götürböy oğlunda uyat menen namыс bolson, gelini gerbezdenip boy götürböy oğlunda uyat menen namыс bolson. Жақшылық есебі жоқ ечен болсоң, жоғасын өмір сүріп есен болсоң, береке ырыс тілеп ар бірге элибиз ынтымактуу элден болсун, береке. Ырысыбызга шерик болгон кутман, кадырман карыларыбызды барктайлы, сыйлайлы. Азыр кезекти окуучулардын куттуктоосуна берейин. Ар үйдө аксакалдуу кары болсо, балпайган байбичеси дагы болсо, баласы баары таап эмгегинен жанында жаркылдаган жары болсо, чоң ата бардыгына калыс болсо, чоң эне суук сөздөн алыс болсо, келини кербезденип бой көтөрбөй, уулунда уят менен намыс болсо, жакшылык эсеби жок эчен болсо, жок азын өмүр сүрүп эсен болсо, береке ырыс тилеп ар бир үйгө элибиз ынтымактуу элден болсо, уулуңда уят менен намыс болсо, кыргызым ынтымактуу элден болсо. Жумаев Мырзабек атындагы жалпы орто билим берүү мектебинин 5-классынын окуучусу Жаргалбекова Айдана. Улуу жашты барктайлы, агарган чачты сыйлайлы, кылым өтө тез эле, биз да жетебиз бат эле, жашарган доорду сыйлай бил. Алар баштан өткөргөн жакшыны да жаманды алар тапкан. Чындамын. Сабыр менен чыдамдык, акыл менен айкөлдүк, эмгек менен ишеним алар билет чында баркын. Жолдор, үйлөр, шаарлар, бак дарактар тигилген. Мисал болот буларга сый урматтуу карылар. 1-октябрь карылар күнүңүздөр менен чын дилимден куттуктаймын. Баары бир турмушун чүтөт, бакыттын көбүн үркүтөт. Башыңа азап түшкөндө апаңан башка ким түтөт. Жашооңо кээде түн түшөт, жактырбай баары төрт түшөт. Арманың толуп турганда атаңдан башка ким түтөт. Балам деп карыйт бат эле, не деген ыйык ат эле, өрттөнүп күйгөн сен үчүн табылгыс бакыт ата эне. Эне жүрөгү бир күндө миң айланат, баланы эне танабы, апалап нечен кыйналса, ан сайын жанат жамалы. Көңүлү болот алакды, көрүнбөй калса караны, алдынан чыкса жүгүрүп, ачылат жаркын кабагы. Элмегин жыттап күйгөндө, элжирейт эне жүрөгү, гүл бакчадай жадырап, күн эмес катар гүлгөнү. Басса турса кубанып, бала үчүн бардык тилеги. Эне болот үй бүлөдөн нурун чачкан, эне болот жарыктыкка сени тапкан, эне болот
бөпөлөтүп мээрим төгүп, эне болот ак бечикке бөлөп баккан, эне болот бакыт тилеп таалайына, эне болот сен урсаң кошо урган, эне болот көңүл болуп кошо күлгөн, эне болот саана тартып үйдө жүргөн, эне болот сагындырып балдарын, эне болот бата берип үйдө күткөн. Бул сүрөттө менин чоң атам жана чоң энем. Бул сүрөттө дагы менин тайенем. Бул сүрөттө менин таятам. Мен аларды каалар күнү менен куттуктайм. Эненин жүрөгү асман жактан кат-кат булут калдайып, атыр жоонун иймелчиктеп айланып, чакмак чагып, чарт-чурт этип чагылган, кара нөшөр төккөн турат камданып. Ата деген ата экен да аты улук, перзент үчүн жер тырмалап казык кудук. Мээнет кылып күнү түнү баласы үчүн алы жеткен жумуштарга болуп кулдук. Ачык күндүн бир көлгөнүн карачы, көйнөк кийбей ойноп кеткен баласы. Ушу нөшөр жаабас экен улума, үйдө тынчпай энесинин санасы. Ата деген ата экен да өзү улук, ул кызым деп жерге сууга өзүн уруп, балдарынын амандыгын тилейт экен, турса дагы өзүн ооруп алы куруп. Булут тарап, асман чайыктай ачылды, күн желеде теше тиктеп чайыкты. Эми улумдун этине ысык өтөт деп, энесинин капаатыгы ашынды. Бар болгула балам деген ата келер, бала осуп кызматына кайтып келер. Аман болгула ден соолукта жүргүлөчү, перзент үчүн чоң зоосуңар ата келер. Үйгө тапшырма, менин чоң энем, чоң атам, же тайенем, таятам деген темага кластер түзөбүз балдар. Сабакка катышып көңүл бурганыңарга рахмат. Саламатта калгыла.